Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сөздү баарыбыз эле билсек керек. Бирок коом таза болуш үчүн ар ким өзүнөн башташы керек. Ооба, баштагандар да бар, бирок аз. Ал эми дал ушул коомубуздун, өлкөбүздүн тазалыгы үчүн жан үрөп иштеген кызматкерлер жок эмес. Акыркы учурларда дал ушул көчө тазалап иштеген кызматкерлерди карай турган болсок, көпчүлүгүн жашы улгайган айымдар түзүшөт. Эмне себептен деген суроо пайда болот. Чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул кызматкерлер менен биргеликте тазалык ыймандын жарымы деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз, саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген коноктор студиябыздын оосунда күтүп турган маалы, алар кимдер десеңиздер, дал ушул тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери. Анда студиябызга чакыралы. Тазалык муниципалдык ишканасынын коомдорду жана аймактарды тазалоо бөлүмүнүн мастери Кубанычбек Кудуретовду, ошондой эле дал ушул тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Напа Райымжанованы, Давлеткан Орозбаеваны жана Асылкан Асанованы студиябызга чакырабыз. Келиңиздер. Жетекчи катары биз сизди чакырып алдык. Эми сизге бир нече суроолор бар. Анда сизден жооп алганга аракет кылалы. Деги эле сиздердин бөлүмдө, эми жалпы Бишкекте беребиз, бирок сиздин колуңузда канча кызматкер бар жана алардын канчасы айымдар? Мына ушуга жооп берсеңиз. Менин колумда 47 кызматкер бар. Анын жарымы айымдар. Эми ошол биз эртең менен жумушка болобу, же болбосо бир жакка баратканда таң эрте ошол көчө шыпырган кызматкерлерди биринчи көрөбүз десек болот да. Анан ошол эле учурда көбүнчө акыркы учурларда карасак, өзүм мисалы анализдей турган болсом, көбүнчө жаш өткөн апалар көптүк кылат да. Ошондон улам эмне себептен деген суроо келет. Жаштар мурда келбей, пенсионедеги апалар иштеп жүрсө эле. Азыр жарым болуп калды, жарым апа. Биз көрбөйбүз го көчө шыпырган жаштарды. Бар, жаштар көп азыр бизде. Өтө көп жаштар. Эмне себептен улуу апалар? Мурда ушундай болуп калган, мурда ишке жанагындай ишке жаштар менин оюмча уялып, ушундай деме болгонго, бул иште уялыштын деле кереги жок, биздин иш эң кызыктуу иш. Эмнеси менен кызыктуу? Эми бир жагынан немеге кызмат кылган неме болот да, мындай коомдук аймак тазалаган бул өзүнчө бир жакшы керемет дейбиз да биз. Демек бир сыймыктана турган жумуштардын бири. Сыймыктана турган жумуштардын туура. Жакшы. Кызматкерлерди кабыл алууда аларга болгон негизги талаптар кайсылар? Эми аларга болгон негизги талаптар ден соолугу. Ден соолугу үчүн болсо баары 18 жаштан 70 жашка чейин чексиз эле алынат, жаш айтылбайт. 18 жаштан баштап баары алына берет бизде. Эми 086 медицинский справка врачтын немеси менен алынат, талабы эле ошол. Болгон талабы ошол. Эркектерге 40 жашка чейин военный билет обязательно. Сизге сразу талап. Микрофонду узатып койсоңуз. Канча жыл болду иштегениңизге? Бул жумушка келип калууңуздун негизги себептери жөнүндө айтып өтүңүзчү? Мен бул жумушка келгениме 10 жыл ашты. Эми бул жумушка келгенин себеби негизи биринчи жумушсуздуктун айынан келип ушу жумушка орношуп калдым. 10 жылдан бери иштей берип чарчаган жоксузбу? Жок, чарчаган жокмун. Себеп? Себеби билбейм. Мен өзүм жумушум, өзүм кесибимди сүйөм. Демек кесибиңизди сүйөсүз. Сүйүп, мен кайра сыймыктанам. Жакшы. Бир күнкү иш күнүңүздү сүрөттөп бериңизчи. Күнүмдөгүдөй эле таңкы 4-тө турам. Адаттагыдай эле. Адаттагыдай эле жумушума келем, жумушумду баштайм. Бардык жумушумду бүтүрүп, таңкы маанайым менен кетип аткандагы маанайым жарык, үйүмө кайтып кетем. Эртең мененки 4-тө жумуш башталат. Башталат. 4-4:30 сөзсүз башталат. Себеби элдер 6:30 жумушка жөнөп калат. Жайкысын. Кышкысынча канчада башталат? Кышкысын 6-да баштайбыз. Аялдамаларды ачабыз, анда деле 6:30 жумушчулар жөнөп калат. Ошого чейин биз чыйырларды ачып басканга аялдамаларды тазалашыбыз керек. Жакшы, кол чабуулар болсун. Саат 4-тө жумуш баштай турган болсоңуз, канчада жумуш бүтөт? 8:30-9-да шыпырып токтотобуз. Ан 9 менен 10-га чейин баягы караңгыда көрбөй калган жерлерди теребиз. Бул жумушка сиз кыйналганыңыздан келдиңизби же кызыкканыңыздан келдиңизби? Кызыгып келдим. Мен базарда соода кылчу элем, бизнесмен. Просто суукта жүрө берип, мен өзүм стаж керек экен, пенсияга чыгышыбыз керек экен. Аны ошону мамлекеттик азыр бир эле ушу жумуш болуп атат, бюджетникчи. Биз өзүм кызыгып калдым. Мен жолдошум иштейт болчу бул жумуштачы.
Жолдошума жардам берип жүрүп анан өзүм дагы кызыгып, өзүм дагы иштеп калдым. 7 жыл болуп атат иштегенимчи. Ушул көчө тазалоочу болуп иштеп жатасыздар, бирок бул жумуш өтө бир сыймыктана турган жумуш деп атпайбы бул жактагы Кубанбайкич? Анан сизге суроо заткым келип атат. Чын эле сыймыктанасызбы же кээде жумуштан тажап ий деген да учурлар болобу? Жок, чын эле сыймыктанабыз. Ошо биз эми өнүкпөй атат да маданият. Кичине маданиятыбыз өнүксө анан бирдей болуп кетер деп эле иштеп жатабыз. Коомчулукта маданияттын жоктугун кантип айтасыз? Маданият өнүкпөй атат деп атпайсызбы? Көчөлөрдү булгап кетет, кээ биркилери көз алдыңча эле таштап коет, анан сен ал деген сөздү айтып, жаман сөздү айтып кетет да. Талкуу кылып жаткан темабызга карата даярдалган сюжет бар. Анда ошону көрөлү. Андан кийин маекти улантабыз. Бюмария эне бир топ жашка барып калса да, тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери. Өзүнүн 5 баласы бар. Көчө тазалоочу болуп иштеп калуусуна үй бүлөсүн багышы жана балдарын окутушу керек болгон. Себеби жолдошунун көзү өтүп кеткен соң жашоо кыйын болгонун билдирди. Бул жерге келип иштегенине 11 жылдан өтүп атат. 12 жылга карап калды. Мен себеби айылда балдарымды окутайын деп ушул жака келгенмин. Себеби бир кызым Жалал Абадта педагогикалык окуу жайында окучу эле, бир кызым медицина институтка окууга өтүп калган. Ошолорду окутуштун немесинде мен ушу шаарга келип иштеп калдым. Келгенден ушул жерге кирдим. Мен уялбайм, иштеймин. Мага лишь бы трудовой болсун, кийинкиликте пенсияга чыкканыма неме болуш керек. Ар бир кесип ардактуу деп бекеринен айтылбаса керек. Бул кесипке бардык эле кыйынчылыктын айынан эмес, жактырганы үчүн дагы баш багышат. Алардын бири Асылкан Жороевна. Айтымында 5 баланы жалгыз бой тарбиялап келет. Бул жумушта иштегенине 5 жылдын жүзү болду. Мен өзүмө жагат эми тазалыкта иштегеним. Эрте менен саат 5те келебиз. Ошол 5тен 10го чейин жүрөбүз. Ушу тазалыкты таза болгон жакшы да өзүбүздүн коомго эле. Бюмария эненин кыйынчылыгы артта калып, учурда балдары бой жетип калган. Бирок ошентсе да бул иш менен алектенип жүргөнүнө эмне себеп деген суроо пайда болот. Дем алың апа, кыйналасыз, чарчадыңыз дейт. Жок, наоборот, мен үйдө отурсам ооруп калышым мүмкүн. Мен себеби үйрөнүп калганмын. Эрте менен эрте турамын. Эч кандай будильник тиги булда кереги жок. Үйрөнүп калганмын. Наоборот, үйдө отурсам мен мындай бир өзүмчө ыңгайсыз абалда болом. Таңзардан туруп эл жумушка аттангыча көчөнүн тазалыгын сактап, коомчулукка жакшы, таза маанайда тартуулап келген энелерге кээде жаман сөздөр да айтылбай койбойт. Түшүнбөстүктөр деле бар, болот. Эми сен дворниксиң, сен көчө шыпыргысың деген сөздөрдү көп угабыз. Бирок биз өзүбүз эми Кудай Тааланын алдында биз жүзүбүз жарык эми өзүбүздүн ишибизди так аткарганга аракет кылабыз. Кээ биркилер ушунчалык жаман отуруп кетет, түпүрүп, какырып, керек болсо боктоп кетет да эми. Анан кээ биркилери маданияттуу болуп, кичине жолдогусун алып, салып койгон учурлар болот. Ого ыраазы болосуң, кээ биркилер жаман карап, акшып өтөт. 5 кол тең эмес деген кыргыздын жакшы накыл кеби бар эмеспи? Андыктан айыл жеринен келген кээ бир жаштар көчө тазалаган энелерди сыйлап, кызмат көрсөтөрү тууралуу каарманыбыз белгилеп өттү. Бирок биздин Кыргызстан мурункуга караганда өнүгүп келет. Балдар, жаштарга айыпты койбош керек. Биз өзүбүз үлгү көрсөтсөк, бизди карап туруп, ал жаштар уялат. Мына ушундай кылыш керек, апам мындай кылып атат депчи. Мурункудай мындай тартипсиз балдар жок. Мен учурат элекмин, наоборот, колумдан жумушумду алып, бериңизчи апа, мен деле айылда жүргөм, мен деле жардам берейин деп, кышында далай балдар каарымды күрөп берди. Кандай жумуш болбосун анын кыйынчылыгы болот. Учурда өзгөчө ушул абалда оңой жумуш жок. Андыктан жумуштун ооругун көбүнчө кышында сезебиз дейт Асылкан Жороевна. Кыйынчылыгы эле ошо кышында кар күрөйбүз, өтө кар күрөйбүз, ошол эле кыйынчылыгы. Жайында эң жакшы. Жайында саат 4тө келесиң, кадимкидей чымчыктар сайрап атканда рахат алып тазалай бересиң ушу.
бирок Бимарияны бул кыйынчылыктан оңой эле өтөт, себеби балдары бар. Кыйынчылык кышында болот, кар оорураак жаап койгондо. Бирок ал убактылуу, бир күн көп болсо, 1,5 күн. Ал кыйынчылыкта мен бир өзүм иштебейм, балдарым баары жардам берет. Сиз калың дейт. Анда да болбойм мен. Жок, мен иштешим керек деп. Өзүм менен кошо келип жардам беришет. Көчө тазалоочулар үчүн эң коркунучтуусу таңга маал 5те жумуш башталгандыктан мастар, көпкөн жаштар, сел-саяктар кол салган учурларда кездешет экен. Эске салсак, өзгөчө айымдар үчүн өтө кооптуу эле болсо керек. Кече жакында эле анаяктан бир бала мас болуп эле келип, жакшынакай эле бала экен, кадимкидей эле кубалап, тыйының барбы бер деп ошондойча сөздөрдү айтты. Мен өзүм форма менен жумушка кетип атамын, менде жок деген сөздөр болду, уруштум тиреке. Ооба, кадимкидей эле кубалап, дагы бир таксист киши токтоп калып, аны сөксөк кетти нары. Ушундай болот эми, саат 4тө келесиң кадимкидей. Андайлар көп эле болуп турат. Тазалык муниципалдык ишканасында эмгектенген бул кызматкерлер жумуштун ордуна карабай, мекенибиз үчүн кызмат кылганыбызга рахат алабыз деп сөзүн аякташты. Мына ушундай экен, жумушуңуздарды көрдүк, иш жүзүндө да көрдүк дегендей. Бирок ушунча мына алдыңыздар 10 жылдан ашыпсыздар, иштегениңиздер, аркасы 5 жыл деп атат. Анан кандай ийгиликке жетиштиңиздер? Ийгиликтер жөнүндө айтып өтүңүзчү. Жакшы сөз. Быйылкы эмеден айтып кетсек, ийгиликтер 8 мартта жакшы сыйлады. Ошо. Сыйлыктарды алдыңыздарбы? Сыйлыктарды алдык, кол крем, бет кремдерди алдык. Ой, айымдар үчүн өзгөчө жакшы да, Ой, ошо. Мен ушу жакшы келин алдым. Кызымды турмушка чыгардым. Şu тазалыктын акчасы менен ошентип тирилик кылып атабыз ушу. 10 жылдан ашык жасаган эмгеги үчүн шаардын райондорунун, ушу муниципалдык ишкананын өзүнүн, анан шаардын мэринин колунан грамоталарды алдым. Демек, мыкты кызматкер Мыкты катары. кызматкер катары грамоталарды алдым. Анан ушул алган маяналарымы жакшы жактарга жумшап, мен да 5 балалуу жалгыз энемин. Балдарымы жакшы кылып, эл катары өстүрүп, эл катары окутуп, чокутуп дегендей үйлөп, жакшы жашоого. Демек, 10 жылдан бери иштеген эмгегиңиз акталды. Акталды, мен Олжалар болсун. Келиңиз. Кубаныч мырза, сизге суроо жаталычы? Келиңиз. Өзүңүздүн кызматкерлериңиз, баягы өзүңүздүн топтогу дейличи, кызматкерлериңиз башка топторго салыштырмалуу алдыга жылыш үчүн, алардын ийгиликке жетиши үчүн кандай аракеттерди көрөсүз жетекчи катары? Эмнеге басым жасайсыз ушул кызматкерлер менен биргеликте иш алып барууда? Кызматкерлер менен иш алып барууда постоянно бир айда 2 жолу чогулуп сүйлөшүп, мындай кылалы деп кеңешип барыбыз чогуу. Башка немелерге билдирбейбиз. Эми бул өзүбүздүн секретибиз да. Башка топторго билдирбейсиздер. Анан кээ-бирибиз кыйналып атканда неме бригадный неме кылып, топтоп барып, бири-бирибизге жардам бердирип, эми астыга чыгышка кайсы эле ишканада астыга чыгышка аракет кылып алсын да. Ошентип аракет кылып. Демек, сиз биринчи орунда ушул ынтымакка басым жасайсыз десек туура келеби? Эжелердин иштеп аткан иши боюнча эчтеке айып айта албайбыз да. Чындыгында ошончо таңда туруп тазалаш кыйын. Бирок жетекчиликтер боюнча айлык маянасы жана башкалар биз деле иштеп аткандарды угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз да. Ошо айлык маянасы бир аз дейт да. Таңда турабыз, ошончо тазалайбыз. Бирок баягы трудовой книжка кеткени менен бирок башкалары ушу кичине айлык маянасы деп коет. Ошол туурасында мындай бир дагы көбүрөөк күчөтүп, тазалык негизи жакшы го. Ошончо канча айлык маяна көбүрөөк болгон сайын ошончо баягы тазалыкты дагы жакшы карашат да иштеп аткан адамдарчы. Анан ушул боюнча да кандай маселелер каралып атат. Деги эле негизи шаарыбыз таза эле, бирок кээ бир баягы каралбай калган жерлер бар да. Ошол бир районго караган, бир жетекчиликке караган жерлер такыр каралбай калган жерлер бар. Ал жерлер болчу кандай кылышсыңар? Же ал жер тазаланбай, башкага карап, тегиге карап ортодо калган жерлерби? Себеби деген ал мурда муниципалдык территориальный неме эмтуларга карачу эле. Азыр бир ай болду бизге карай баштады. Эми башталды. 1 ай болду. Ошого азыр ошо немелерди ачып, теккаталарын ачып, жакында 2 айда майдан баштап уже андай жерлер болбойт. Баары тазаланып болот. Мурда бизге карабачу эле. Бизге только жолдор менен эле тротуар карачу эле. Азыр эми жанагы акимиятка эмтуларга карачулар бизге карап калды. 10 жылдан бери иштептирсиз, анан балдарыңыз иштеп эле коюңуз.
болду, жетет, эми биз багалы деген учурлар болдубу? Болот. Эмне себептен табыкпай эле иштеп атасыз? Болот, мен өзүм эме кылбайм да. Ден соолугум бар, иштей берем дейм. Анан бир иштебекчи мезгил болгондо өзүм эле токтотом да, өзүм баш бербейм. Балдарым айтат, иштебей болду, токтот дейт. Сиз иштей бересиз. Мен иштей берем, ден соолугум чың. Сизгечи мисалы айткан учурлар болобу же мен өзүм кызыгып баргам да бул жумуш мага жагат да деп эле иштей бересизби кээде? Жок, балдарым айтат иштебең депчи, өзүбүз эле багып алабыз депчи. Мен өзүм физкультура болсун дейм, базарда отуруп, ентип көрүп атасыңар. Отура берсем уктап калат, мага физкультура болот да. Айлык акыңыздар өзүңүздөргө жетеби же болбосо аздык кылып калабы? Дейли мамлекеттик жумушта иштегендердин көпчүлүгү жогоруда эже айткандай баягы эмгек китепчеси үчүн алектенип иштешет, бирок айлык акысы жарытарлык эмес деген ой пикирлер айтылат. Сиздердинки? Ушу жетпейт, чындыгында жетпейт, анан аракет кылабыз да жеткирип үнөмдөгөнгө. Биздин Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу, мисалы Өзбекстан, Тажикстан же болбосо ошо кошуналаш мамлекеттерге салыштырмалуу анчейин таза эмес да. Бул үчүн кимдер себепчи деп ойлойсуздар? Коомбу же жакшы тазаланбайбы? Коомчулук күнөөлүү. Коомчулук маданиятыбыз тар. Ушул шаардын тазалыгын караш үчүн жан талашып биз иштеп атабыз. Өкмөт деле аракет кылып атат. Элдин маданиятынын төмөндүгү. Эл маданиятка жетишип, баягы ар бир немеге коюлган урналарга таштап, өздөрүнүн бир кичине маданиятын өзүнө көтөрүп, биздин эмгекти сыйлап, шаарыбыздын тазалыгы үчүн баардык кыргыз эли күрөшүшүбүз керек, бирге. Сен айткан мамлекеттерде мыйзамдар жакшы иштейт. Ошо мыйзамдын алсыздыгы келип биздин ишибизге кедерги. Мисалы ошол таштап кетип атканда, ошондой бир маданиятсыздык деп атпайсыздарбы? Мейли жаштар, мейли улуулар болсун. Сиз айткандай эркин мамлекет болгондон кийин каалаганын кылат. Бирок ошол учурда айткан учурларыңыздар болобу? Эми ушуну бул жака таштасаң болбойбу? Маданиятсыздыкка деген ой пикирлер болобу? Жана кандай жооптор болот деген? Сөзсүз болот. Көбүнчө бизге орой жооптор көп кабыл орой сүйлөшөт. Сен тазалап атпайсың, сен мындайсың. Мен таштабасам, шаар булганбаса сага каяктагы маяны деген сөздөргө чейин угабыз. Анан ошондо кээде зенин кейит адам катары. Центральный көчөнүн шыпырамда манас жактычы жолдо кетип атып эле баклажканы ыргытып коюп кетет да. Биз башына чыккыча кайра аркабыз булганып калат да. Ана мусорларын салып алат дагы мына мусорду да машинадан ыргытып койгон учурлар болот да. Үйүнөн келаткан мусорун машинадан ыргытып кеткендер болот. Ошондой учурлар болот. Биз башына чыкча аркабыз кайра эле булганып калат. Айтасыздарбы? Бир учурларда машинада кетип атып ошентип кетишет. Аны алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Коомду кантип тарбияласа болот? Эми ушу Дастан Бекешев бир закон чыгарам деп аткан, ушу закон чыгарса жакшы болот эле. Штраф салдырып жанакындай камераларды койдурса бизге деле жакшы эле жардам берет эле. Жеңилирээк болот эле. Дал ушул көчө тазалоодо айымдарга жетекчилик тараптан дейбизби, балким мамлекет тарабынан дейбизби, кандай жеңилдиктер бар? Жеңилдиктер барбы же жумуш баарына бирдей деп туруп бирдей талапты коесуздарбы? Жумуш бизде баарына бирдей. Биз коомдук аймак тазалоож баарына бирдей. Биз 47 жумуш иштейт дедиңиз да, анын 18 айымдар дедиңиз, бирок ошол учурда жумушчулар жетиштүүбү? Ошо 47 эмес, балким ошол районго сиз иштеп аткан жерге балким 60 жумушчу керектир. Эмесин өзүнүн нормасы боюнчачы, балким жумушчулар жетишсиз болгондуктан дагы балким шаарыбыздын тазалыгы көп каралбай жаткандыр да. Ошол боюнча дагы жумушчуларды көбүрөөк алса болобу деген ойдо. Мен карай турган немеде жумушчуларым жетиштүү, бирок азыркы майдан баштап кошулушканга эми жумушчуларды алабыз. Бир 5-6 алабыз. Ар бир жумуштун буга чейин ийгиликтерин билдик. Жакшы жактарын жакшы эле ийгиликке жетишипсиздер. Эми кыйынчылыгы эмнеде деген суроо келет. Кыйынчылыгы эми көп эле. Ушу кыйынчылыгы биздики көбүнчө кол жумушу менен иштелет. Техникалар аз, жетишпейт. Анан ошонун ичинде биздин физикалык жактагы абалыбызга кичине жеңилдик болсо да, биздин жумуштар мындай караганда оор эле. Аял эркек айырмабыз жок, иштейбиз. Мисалы физикалык жактан жеңил болсун дегендер эмне? Бизде мисалы үчүн машиналар иштейт. Айрыкча биздин участкалар Ош базарынын территориясы болуп калат да. Биздин грузчик байкуштар бир Ош базардын өзүнөн 2 рейс алып чыгат. Мусор таштанды өтө көп чыгат да. Келиңиз, сиз дагы кошумчаласаңыз. Ош базарда көп мусор чыгат. Биз акимиятка кайрылабыз, экологияга кайрылабыз, өзүбүзчө
жардам бергиле депчи. Жардам жок бизге эч кандай берилбейт жардам. Өрттөнгөндөн кийин өрттөнгөндү бүт өрттүн алып чыгып койду, бүт тазалык иштеди да. Тазалыктын жумушчулары иштеди. Өрттү алып чыгып жолго эле чачып коюшту, күлдүчү. Күнүнө өзүбүз жөн эле капкара көө болуп калып аттык да. Көчөгө эле алып чыгып асфальт жолго эле чачып беришти, күлдүчү. Алып чыгып бизге эч ким бору ачыган жок мына. Жолго эле алып чыгып коюшту күйгүзүп. Даже алар текшерип, кээ бири тазалыкка деле эч кандай неме мусорго төлөбөй жүрүшкөн экен, ошо базардын немелеричи. А биздикилер бирок жардам берип, машина менен тынбай ташытып, биздин жумушчуларды алып келип, бул жуудуруп, тазалатып берди. Коомчулуктун ушул тазалыкты сактаган кызматкерлерге карата кылган мамилеси кандай? Жакшы мамиле кылган адамдар аз да, аз санда болот. Кээ биркилер деле жакшы айтып кетет, Алла ыраазы болсун эже дегендер ham бар. Жакшы сөздөрүн айтып кетет, биз да ошого сүйүнүп калабыз, ичибиз жылыпчы. А кээ биркилер чаңыртпа, чаң болобуз деп кыйкыргандар ham бар. Суу чачып шыпырбайсыңарбы дейт. Шунча жерге бизге кантип суу чачып берет, эртең менен чачышат сууну. Эл дейбизби, же болбосо башка бир жетекчи дейбизби деги эле эркин микрофон берип, кимге эмнени айтат элең, ушул тазалыкты сактаган кызматкер катары дей турган болсо, эмнени билдирет элеңиздер? Биз элге кайрылуубуздун себеби биринчиден бизге сый урмат керек. Ошо сыйласак, бири-бирибиздин маданиятыбызды түшүнсөк, анан ошондо жакшы болуп кетебизби деген ойдобуз. Эртең менен саат 4-тө чыгат экенсиздер. Анан буга чейин бир билем, бир айымдын айтканы ушул эртең менен эрте саат 4-тө чыгып, анан кол салуулар болуп, мастар тарабынан эптеп бир троллейбуска жетишип калып, аман калгам деген ой пикирди айттылар. Анан буга чейинки да сиздин ой пикириңизди уктук. Кандай коркунучтар болот ушул жумушта? Таң эрте чыгуу өзгөчө энелер, айымдар үчүн кооптуу эле болсо керек. Эмне окуялар болот? Ошол окуялардан айтып туруңузчу, болгонбу? Эми ондой окуялар эми 4-тө баягы эле тартип бузган мастар, неме кылган тартипсиз балдар эле жолугат, анан башка коркунучтар. Анан көбүнчө биз көчөдө жүрөбүз, саат 4-төрдө машиналар аябай катуу жүрөт. Ошол коркунуч бизде. Ошон үчүн аярланабыз. Болгон эмеспи сизге карата мына кол салуулар? Жок, мага болгон эмес, менин жанымда шыпырган бир эжеге болгон да. Жанымда мындай каршы шыпырган эжеге болгон. Эмне болгон ага? Бир мас келип коркуткан. Эч ким жардамга келбей койгон. Мен айтып бергем баягыда. Шыпыргы менен урган баягы масты экөөлөп мушташып бир киши менен алышканбыз да. Экөөңүздөр бир киши менен? Экөөбүз бир киши менен алышканбыз да. Таанып калып, сотко кайрылуу болдубу же эптеп кутулганыңарга ал эми бир тентек бирөө экен, эми кетип калды, биз кимден кантебиз. Ол укукорго баргандар ал эмес башкаларга эме кылбайт. Кайрылган жокпуз чыны. Туура. Андайларга көп эле кабылганбыз, эми 102-ни чакырабыз, андай кылсак дагы келбейт, эмне болду, кандай киши экен деп кайра созуп убактыңды алып, ошентип келбей калган күндөр болгон. Айрыкча таксисттер, ошондойлор да, машинада тургандар. Азыр техниканын заманы дейбиз го, техниканын заманы. Интернеттен эмнени гана көрүп атабыз, бир өнүккөн мамлекеттерде азыр көчө тазалап иштеген кызматкерлер деле жок, чынындачы. Атайын бир техникалардын жардамы менен эле тазалап кетишет эмеспи. Бирок ошентсе да биз баягы өнүгүп келе жаткан мамлекет деп эсептейбиз го өзүбүздүчү. Андыктан Кыргызстандын тазалыкты сактаган кызматкерлери үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Ал техникаларды алса да болот биздин шаар, мамлекет. Эми ал техникаларга биздин жолдор жооп бербейт. Тротуарлар жооп бербейт ал техникаларга. Келиңиздер, мындай кылабыз. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген, анда жооп алганга аракет кылалы. Эгерде кызматкерлердин ден соолугуна же кандайдыр бир кырсыкка кабылып кала турган болсо, анда сиздер тараптардан кандай кепилдиктер берилген дейт? Андай больница немеден Кудай сактасын бир кепилдиктер профсоюздан неме берилет, жардам берилет. Канча процент экенин билбейт экенмин, профсоюз берет, жардам берет. Больницада 50% неме жеңилдик берилет. Көбүнчө чаңда иштейсиздер. Анан больницага барып көрсөтүшөбү, бекерби сиздер үчүн дейт. Мисалы күнүнө канча чаңды жутуп атасыздар, канчалаган чаң? Бир жылда бир жолу рентгенден өткөрөт. Бекерби? Бир жылда бир жолу, жылына. Айрым учурда кызматкерлерди сүзүп кеткен да учурлар болот экен. Мунун чындыгы барбы дейт? Чындыгы бар. Ошо шыпырып атканыбызда шыпырга тийип маршруттар өтүп кетет. Токтотпойт. Катты өтүп кетет да, биз эми жолдун боюн шыпырабыз да көбүнчөчү.
Ошон үчүн эрте чыкканга аракет кылабыз да. Эрте бүтүп калсак да урушат дедиңиз. Жок, эрте бүтүп жок көрүнбөй калса каякта жүрөт деп башка чоңдор издеп булардан сурайт экен да. Биз ал тротуарларга кирип кетебиз да жолдун боюнанчы. Ошондо каякта жүрөт, дворниктер жок деп журналисттер деле издеп барат экен. Жок, дворниктериңер каякта жүрөт деп таппайчы, кээ бирде издешип бизди. Биз ошон үчүн эрте караңгыда жумуш кылабыз да. Анан парктын ичине кирип кетебиз. Же наракка кирип кетебиз. Көп эле ошентип бизди дворниктер жок, дворниктер иштебей атат деген учурлар болот да. Бирок тазалап анан кирип кетесиз. Тазалап анан неме кылабыз да. Бизге талап коюшат да, булар текшерет. Күнүгө текшеришеби? Күнүгө текшерет, күнүгө сүрөт жөнөтөт, сүрөткө тартышат. Аркаңардан жүрөт экен да, ким кандай иштеди деп. Азыр ошо камерага WhatsApp менен жөнөтүп, мэрияга жөнөтүшөт. Азыр WhatsApp не иш кылып атканыбызды жөнөтүп турушат WhatsApp'тан бирине бири. Жакшы, келиңиз. Ушул жумушка келүү менен жашоодо кайсы сапатка ээ болууну үйрөндүңүз? Жашоодогу эң биринчи байлык тазалыктын булагы экенин сездим өзүм. Жеке өзүм пикирим. Мурун анча түшүнбөйт элем. Эми тазалап, баягы ишимин немеси жеткенден кийин азыр өтө жашоодо биринчи баягы дин тарабынан дагы, жашоо тарабынан тазалыктын эң биринчи жашоонун булагы тазалык экенин сездим. 100% сездим, ишендим, ынандым. Мисалы, 10 жылдан бери иштейт экенсиз да? 10 жылдан бери иштеп жүрүп, артка кылчайсаңыз, ошол учурдагы тазалык менен азыркы учурдагы тазалыктын айырмасы барбы? Өтө чоң. Дейле коомчулукта кандай айырмасы бар? Коомчулукта өтө чоң. Мурун ушул тазалыкка иштегичи деле мен өзүмдүн маданияттын төмөн экенин таразыла баалап билдим. Азыр ушул мен ишимин тажрыйбасы катары гана тазалыктын бийиктигин сездим да. Азыр чоң. Жооп албай атам да сизденчи. Ошол учурдагы Кыргызстандын тазалыгы менен азыркы тазалык кандай дегениз да? Ошол учурдагы Кыргызстан шаарыбыздын тазалыгы менен азыркы убакта тазалык өтө чоң. Өтө чоң. Азыр тазабы же тескерисинче? Жок, азыр таза. Тескерисинче мурун таза эмес болчу. Биз жаңы кирген кезде, муниципал ишкана уюштурганда биринчи кирген кызматкерлерден мен өтө тазалаганбыз бизчи. Ал кезде тим эле Ош базардын немесинде киристер пайда болчу. Киристер ошого чейин мусор болуп кеткенде. Ошонун баарын тазалап чыктык. Өтө чоң айрым азыр. 10 жылдан бери Ош базарынын айланасында иштеп келесизби? Ооба, бир аз нары жылдым. 8 жыл бир орунда иштедим, 8 жыл. Жаттап калсаңыз керек, көчөдө. Кайсы жерде эмне бар экенинчи? Жаттап, кээде болбой калса өзүм мастер болуп калам мына мастериме. Мен тазалаганда мындай, азыр мындай эмес деп. Ушулда өсүш да. Себеби бир адамдын кылган жумушу менен бир адамдын кылган жумушунун айырмасы болот. Кандай деп ойлойсуздар? Ошол эгерде коомчулукту тазалыкка үндөйбүз деп турган болсок, анда эң биринчи баланы тарбиялаш керек деп ойлойм да. Ата эне биринчи үйдөн, экинчи балдар бакчалары, мектептер, коомдор тарбиялаш керек. Биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Мен мисалы үчүн 5 жашар баланы жетелеп кетип атып, колумда таштандырды, мен таштап койсом, ошо балага жетет да. Таштай береткенде алып таштайт. Мен ошону апар урнага таштап, мындай болот десе, ошо бала ошол калпта кетет. Биринчи өзүбүз таза болуп атпайлыбы, чоңдор. Демек, чоңдор үлгү болуш керек. Үлгү болушубуз керек да. Анан бала кетет ошого карап туруп. Биринчи өзүбүз үлгү болушубуз керек. Азыр балдарын жетелеп алып, өздөрү көтөрүп алып, таштансын таштап кетет. Айтсаң байка кайшаны берет. Ошол наркы кичине бала мээсине тутуп атат ошону. Мынакей тарбия каякта жатат. Эмне жетишпей атат сиздердин жумушкачы? Эң негизгиси. Эми ошол кошумча мыйзамдарды иштеп чыгыш керек болуп атат да. Мыйзам иштебесе, биз андай бир эме менен ийгиликке жетише албайбыз. Кандай мыйзам, мисалы? Мисалы үчүн жанагыдай видео камералар болсо, бир уюм болсо, биз чалып туруп мына таштап койдум, мына штраф сал деген мыйзамдар иштеш керек. Ошондо гана биздин немебиз таза болбосо, анан бери мен жетишет деп мен өзүм иштеген катары айта албайм. Ойлойм да, чакан болсок да, бирок таза боло турган болсо, биз алдыга жылабызбы деп ойлойм да. Анан биздин өнүкпөй артка кетип атканыбыздын, аркада калганыбыздын себеби бул тазалыктын айынан эмеспи деп дагы ой келип кетти да. Балким биз таза болгондо бир аз өнүгүү болмок беле. Жок, ал сиздин эмеңизге мен кошула албайм. Тазалыктын немеси болушу жакшы эле, бул коомчулукту үйрөтүш керек да, коом. Атак байкуш тазалыктар мына эртең менен кечке чейин иштейт. Тазалык. Коом неме болбоюнча тазалык.
адамдардын аң сезими дебесиз. Адамдардын аң сезими, ооба. Мисалы ошону кантип тарбияласак болот? Мисалы сиздер жетекчи катары баягы коомчулукту тарбиялаш үчүн кандайдыр бир деңгээлде роликтерди тартасыздарбы же болбосо иш-чараларды ушундай бир чоң окуу жайларга же бир кызматкерлерге барып иш-чара уюштурасыздар, бир уюштуруп жатасыздарбы же? Аны биз уюштурганда бизден эч неме чыкпайт. Себеби азыр эле айтып кеттик го, бизде эч ким даже мындайча айтканда тазалыкты экинчи сорт көрөт да баары эле. Тазалыкта иштегендерде. Иштегендерде. Анан бу жерде ошо бүт неменин окуу жайлардын жетекчилери бүт өздөрү уюштуруш керек да. Жок, сиздер менен биргеликте уюштуруш керек болот атпайбы? Мисалы сиздер көйгөйдү сезип атасыздар, ушундай болуп атат деп атасыздар. А сиздер жетекчи катары ошол эле окуу жай, ошол эле бала бакча, ошол эле жерлерге барып, жетекчилер менен биргеликте иш алып барып, ушундай уюштуралы, ушуларды айталы. Биздин кызматкерлер келип өзүнүн башынан өткөнүн айтып берсин. Ушундай бир роликтерди тарталы деп иш алып барсаңыздар болобу? Анан булар экинчи сорт көрөт деп коюп эле олтура берсе, анда Жок, биз эми иштейт экенбиз, тазалайбыз, башка эмне роликтерди көрүш үчүн эми өйдө жак бетте биз болгонубуз. ушинтип сүйлөшсөңөр болот да, же ушинтип эле бир майда шылтоо эмеспи деген ойдо келип атат Шылтоо да. эмес бул, шылтоо эмес. Шылтоо эмес. Кылса болот баарын. Мисалы бир жылдан жылга шаар неме болуп келатат. Былтыркыдан быйыл кичине анча эле таза болуп калат, себеби элибиз жакшы неме болуп баратат. 2-3 жылда айттым го жана эле жакшы болуп кетет. Элде. Тазалык ыймандын жарымы деген теманын тегерегинде талкуу кылып атабыз да. Андыктан ушул теманы укканда кандай ой пикирде болдуңуздар? Тазалык эми ыймандын жарымы дегенде келгенде мен өзүмүн кесибимин жогору экенине эмем жетти, аң сезимим. Ыйман жолунда да иш кылып атыпмын деп. Ыйман жолунда да иш кылып Ыйман атып. жолунда. Келиңиз, сизчи? Ушу мен деле ошентип айтат, силер нары неме бейишке киресиңер деп бизге көп айтышат, тазалыкта иштегендерчи жолду тазалаган. Кимдер айтат ошону? Элдер көп айтат да бизге ошентип, ушулар бейишке кирет жолду тазалагандар депчи. Ошодо Анан жол тазалаган жакшы болот, анан сүйүнүп калабыз, биз ыйман жолунда иштеп атпыз депчи. сыймыктанып каласыздарбы? Сыймыктанабыз. Сизчи ушул темага байланыштуу эмнени билдиргиңиз келет? Тазалык ыймандын жарымы. Ушу эми ар бир пенденин жүрөгү ыйман келгендей болуп, эми тазалыкты сактап, таза болгонго эмне жетсин. Ошондой ой келди мага. Демек адам ыймандуу болсо гана анда билет. Тазалык болот. Ошол себептен түзүлгөн тема да булчу. Ошондой эле дагы бир айтат го, эгерде сен жолдогу бир таштандыны алып койсоң же жылдырып койсоң да канчалаган сооп дейт эмеспи? Андыктан мен ойлойм да, жогоруда сиздер айткандай эле бир чоң сооптордун ээси болуп атасыздар десек болот да. Келиңиздер, мындай кылабыз. Дал ушул коомчулукту эске алып, тазалык ыймандын жарымы деген теманын тегерегинде коомчулукка мына маданияттын алсыздыгы, бизди баягы экинчи тепкичте көрүшөт, ар кандай орой мамиле жасайт деген сөздөрүңүздөрдү угуп, мен мисалы азыр жүрөгүм ооруп турган маалда да, эмнеге мындай депчи? Себеби көпчүлүгү баягы апалар десек болот биздечи. Ал эми апаларга кыргызда мындай мамиле кылбаса керек деген ой пикир келет да. Андыктан коомчулукка кайрылуу иретинде теманын негизинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизден баштайлы. Келиңиз. Ошо коомчулугубуз таза болсо, үй ичиде таза болсо, анан сырт таза болсо керек деп ойлойм да негизи. Ошо. Демек адам биринчи үйүн тазаласа, анан сыртын тазалайт дебейсизби? Ооба. Жакшы, келиңиз. Баарыбыз өзүбүз таза болсок, коом дагы таза болот дегендей ошо кошулам. Ушу тазалыкка үндөйм элдердичи. Эми мындай карай, ички дүйнөбүз таза болсо, ички дүйнөбүз, Ооба. коомдун ички дүйнөсү таза болсо, бар жок тазарат. Бизге кылган мамиле дагы өзгөрөт деп мен айтат элем. Анан ушун жалпы шаарлыктарга кайрылып кетет элем да. Ушу ыйман жолун биринчи орунга коюп, ичибизди тазаласак, бизге жакшы мамиле болот деп ойлойт элем. Жакшы, өтө сонун жооп болду. Келиңиз. Сен таза болсоң мен тазамын дегенде, коом таза дегенде энди ыйманга чакырат элем бар. Ыймандуу болсок тазалык ошол жерде, кайсы жерде ыйман көп болсо тазалык ошол жерде болот дейм. Коомубуздун тазалыгы үчүн кам көрүп, андан сырткары өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирип, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.